Ассалому алейкум, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Бияка аябай кичине кыш окшойт. Убакыт таап жазып атканымдан кичине жакыныраак салсамбы. Ошол дүйнө жүзүндө геосаясий жаңылыктарды баягы эле Газадагы тынчтык келишими үстөмдүк кылып жатат. Бирок анын арасында дагы бир чоң геосаясий мындай нерсе болду. Бул деген АКШга карата Кытай чейрек кездешүүчү металлдарды же болбосо баягы ар кандай заттарды киргизүүгө, сатууга тыюу салды. Бул деген укмуш сокку болду АКШга. Анткени бул абдан чоң сокку, кедергисин тийгизет. Бул жерде баягы Трамп 100% өзүнүн чектөөлөрүн киргизсе, албетте бул дүйнөлүк ошо сейрек кездешүүчү металлдардын базарын кыйратат. Бир четинен, экинчи четинен бул деген электроника, коргонуу системалары жана ошо ички жогорку технологиядагы чечимдер, ошол эле жасалма интеллект жана башка нерселерге катуу сокку кылат, автоматташтырууга дагы жана жашыл энергетикага дагы. Дүйнөлүк фондолор, индекстер түшүп кетти. Бир түндүн ичинде 1-2%га урап кетти. Бул жерде Кытайдын ошо чектөөлөрү 9 айынын 10-нан баштады. Кытай Республикасы экспортты толугу менен токтотту. Лантан, неодим, И3, тритий. Неодим бул аябай маанилүү, ошол жашыл экономикага, генераторлорго жана электромобилдерге, электроунааларга. Дагы кошумча ошо сейрек кездешүүчү платинага чектөө киргизди жеткизгенге. Албетте бул улуттук коопсуздукту бузган нерсе деп айтып жатат. АКШ 80% бүт дүйнө жүзүндөгү базарга бул өзүнүн кедергисин тийгизди. Трамп албетте өзүнүн X постунда толугу менен ошо сооданы үзөбүз деп коркута баштады. 100% бүт поршеналарды киргизебиз, бүт товарларга деди, такыр бүт товарларга 15-9 айдын күнүнөн баштап. Мындайын айтканда 2-3 күн эле калды. Эгерде Бейжин ошол чечимин кайра жокко чыгарбаса дейт, ошо ак үй ушондой поршеналарды киргизип туруп, толугу менен бүт товарларды киргизүүгө АКШга токтотот. Биздин Кыргыз мамлекетибизге бул аябай пайдалуу нерсе, анткени Тему, Алибаба жана башкалар 1-2 ай ушундай режимде отуруп турса, анан Кыргызстанга ит бекердей ушул товарларын сата баштайт да, алып келе баштайт. Анткени товарларды топтоо бул абдан начар нерсе. Эгерде ошо бекер товарларды алып келсе, демек бул эмнеге алып келет? Бул деген биздин ишкерлерге шансты кайра алып сатканга. Экономикалык бирок кесепеттер да болуп кетти. Бул жерден азиялык, мисалы үчүн биржалар Nikkei, Hang Seng 2,5%га түшүп кетти. Ошо NASDAQ 1,8%га түшүп кетти. Бул деген эмнени билдирет? Трейдерлер, эгерде мени көрүп атсаңар, комментарийге жазып койгула. Трейдерлер көп акчаны жоготот же табат да. Эгерде туура тапса моментте табат, туура эмес тапса жоготот. Ошентип, мисалы үчүн таныш трейдерлерим бар. Алтын деген 4000-ге чейин өсүп кеткенде эми түшө калат деп түшкөнгө акчаны сайдык элек дейт. Анан түшпөй коюп дагы өсүп кетсе, чоң чыгашаларга учурадык деп ыйлап атышат да. Ошондойлор да бар. Албетте инфляция АКШда өсүп кетип атат. Заматта баарына товарлар кымбаттап атат. 0,5%га 1%га. Бул АКШ үчүн аябай жогору нерсе. Бул жерден эли да атырылып кетиши ыктымал. Албетте Tesla-дын компоненттери, Apple-дын, Boeing-дин компоненттери аябай мындай жетишпей жатат. Бүгүнкү күнү $4000 чейин жетти. Бир тройдук унция же болбосо 13 грамм алтын дүйнө базарларында. Албетте бул деген дагы кошумча жакынкы чыгыштагы тынчтык мындай абалында, тынчтык сүйлөшүүлөр болуп аткан абалда болуп атат. АКШнын өзү Венесуэлага аскерлерин жиберген убакта да болуп атат. Бул АКШнын негизи күчтөрү алаксып атат жаман. Жана Кытай азыр өтө дыкат менен даярдап атат аскерлерин Тайванга киргенге. Бирок ал байкоолор көрсөтүп атат, баары бир көрүнүп атат да, күчтөр көп топтолгон. Кээ бир ошо серепчилердин сөзү боюнча
Тайваньды басып алуу ушул эле жылдын аягында болуп калышы ыктымал, жаңы жылга карата. Албетте бул жерден ушундай торкунучтар туулуп атат. Серик кездешүүчү металлдар бул деген жашыл экономиканын албетте мындай эң негизги бүгүнкү күн ресурсу да. Ансыз жашыл трансформация деп коет. Мүмкүн эмес. Электромобилдер чыкпайт, компьютерлер чыкпайт, эчтеке деле чыкпай калат да. Бул бир. Экинчиси, албетте бул деген чектөөлөр жана пошталар дүйнөлүк ички дүн продукцияны 0,3-0,5%га чейин 26 жылы кыскартып салышы ыктымал. Европа жана Азия аймактарында чоң рецессияны пайда кылышы мүмкүн. Бул деген экономика бул жылдагыдай өнүкпөй калат дегенди билдирет, кичине басаңдайт дегенди билдирет. Албетте ошо асимметрия болуп атат. АКШ бүгүнкү күнү Орусия менен Кытайдан артта калып атат гиперүндүк ракеталарды жасоодо мисалы үчүн. Бул дагы ошо евро биримдикке дагы сокку. Евро биримдикте мисалы үчүн бүгүнкү күнү ресурстар жетишпейт, ички ресурстар жок. Акчасы көп, аябай технологиялар көп, инновация көп, базарлар өнүккөн, бирок ресурстар жетишпейт. Ошон үчүн ресурстук эмес экономика болсо дагы, кыйын экономика болсо дагы, алардын ички акчалай мындай мүмкүнчүлүктөрү азаят да, кыйыныраак болот да. Бирок ошо менен бирге Орусиянын алсырашы да байкалууда. Серепчилер бүгүнкү күнү көбүрөөк айтып калышты. Чын эле аскери кырылды дейт. Күнүгө 35 000 кишидей кайтыш болуп атат. Мобилизация болсо бүгүнкү акыркы мыйзамдары 32 000 кишидей, 30 000 кишидей алып келип атат ай сайын. Ошо баягы мындай бир айда мындай да баланс мындай. 35 000 киши өлүп атат Орусиянын аскериден, 30 000 киши армияга кайра кирип атат да. Ошон үчүн негизги багыттарда аскерлердин көлөмү азайып атат. Бүгүнкү күнү ошон үчүн балким Азербайжандан да кечирим сураса керек. Орусиянын президенти, анткени Орусиянын дагы мына басымы басаңдап атат. Таасири да басаңдап атат. Албетте бул нерсе аябай катуу байкалып атат. Жана ушу Орусиянын достору деп эсептелинген мамлекеттер, анын ичинде биз дагы жүрөбүз. Ушул жерге кайра биринчи орунга Кытай чыгыкканы жатат да. Бирок Кытайдын ичинде дагы бир бале болуп атат. Кытайда ошо Си Цзиньпинге карата Ху Цзиньтао тарабындагы кишилер, ошо компартиянын мүчөлөрү, элитанын өзүнүн оппозициясы кандайдыр бир сокку даярдап атат деген имиштер чыгып атат көп. Такталган маалымат аз, компартия цензураны бекем кармайт Кытайда. Бирок ушундай маалыматтар келип атат. Ошо ичара кичине мүчөлүштүктөр бар окшойт Кытайда Си Цзиньпин менен Ху Цзиньтаонун ортосунда. Жана ошол жерден байкашыбыз боюнча акырындап кандайдыр бир иш аракеттер боло турганы болуп жатат. Ал иш аракеттердин натыйжасында Кытайда такыр саясий системада өзгөрүп кетиши ыктымал да. Бул нерсе экономикалык кризисте аябай катуу сезилиши ыктымал. Ошол нерсе болгондо ошондо биз анда түрк тилдүү мамлекеттер, кыргыз тилдүү мамлекеттер, Борбор Азиянын мейкиндигинде, Евразиянын мейкиндигинде Кытайсыз, Орусиясыз алардын таасирисиз калышы ыктымал. Ошондо эмнени билдирет бул деген баягы биздин мамлекеттерибиз ич ара ынтымагын бекемдетсе, түрк тилдүү өлкөлөрдүн биримдиги же болбосо туран, же болбосо ошо бекемделиши ыктымал да. Кайра күчүнө кирет окшойт. Ушундай нерсе азыр алдын алса болот да. Дал ушул момент, тарыхый момент келет атат ушул жерде. Дагы айтып кетерим, албетте фандрайзингти мен улантып атам, саясий фандрайзингти, акчаны жыйнап атам, ошол взносту киргизгенге. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо жардам бериңиздер, взносторду бериңиздер. Бул деген сиздердин өзүңүздөрдүн элдик депутаты мындай алып жатасыздар да жумушка, ушундай деп эсептегиле. Албетте реквизиттер бул, кишилерге ыраазычылыгымды айтып чыгам азыр. Ушул менин реквизиттерим ушуга которсо болот. Албетте ыраазычылыктарды айтып кете берем. Ошо Темирлан мырза, Элдияр, Дайырбек, Ыратбек, Нурдалат мырзалар, Бектурсун мырзалар, сиздерге чоң ыраазычылык. Сиздерден которулган акча түштү. Шералы мырза, Акназар, Эламан, Асылбек мырзалар, Эралы мырза, Рахманкул мырза, силерге да чоң ыраазычылык. Кешинде акча түштү, бирок ошо аты жазылып аптыр. Атыңар жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Кошумча
Ильяс мырзага чоң ыраазычылык. 2 сыйра акчаны салды Ильяс мырза. Сиздерге рахмат. Элдияр мырза, Дайырбек мырза, Ыратбек, Нурдалат мырзалар, сизге да ыраазычылык. Замир мырза, сиздерге да ыраазычылык. Каражат түштү. Жана Баяман мырза, рахмат сиздерге. Аскатбек мырза, Өмүрбек, Айназик айым, Чыңгыз мырза, Садырбек мырза, Чыңгыз мырза дагы бир жолу рахмат. Башка 2 Чыңгыз болуптур. Забиржон мырза, сиздерге рахмат. Кожоназар мырза, Нургазы мырза, Нурсултан мырза, сиздерге да чоң ыраазычылык. Бектурсун мырза, сиздерге да чоң ыраазычылык. Каражат түштү, ушуну конверт түрүндө. Нуралы мырза, Рыспай мырза, сиздерге да чоң ыраазычылык. Жанболот мырза, Абдылхамид мырза, сиздерге да рахмат. Аскатбек мырзадан да каражат түштү, чоң ыраазычылык. Абдусамат мырзадан да акча келди, чоң ыраазычылык сиздердин каалооңуздарга дагы. Дагы ошо Фархат мырзадан, Талайбек мырзадан, Ильяс мырзадан да салым түштү. Дагы бир кошумча салым Мурадил мырзадан түштү. Андан ары Махмуд мырзадан, Абдукахор мырзадан, Алмаз мырзадан, Токтогул, Кадырбек, Кылыч мырзалардан да каражат түштү. Сиздерге чоң ыраазычылык. Туугандар, мага бүгүн ЦИКтен эскертме келди. Ал эскертме боюнча мага ошо М-банк же башка QR коддор аркылуу акчаны жыйнаганга ушундай тыюу салынды. Ошо Боршайкомдун чечими боюнча бир гана ошо Элдик банк жана Айыл банктын атайын колдонмолорун колдонсо болот. Ал үчүн айтып атышат, ошентип Элдик банкты табасыңар дейт. Мисалы үчүн менин эсебим Элдик банкта ачылган, мурунку РСК банкта. Анын атайын Google'дан таап туруп, жүктөп алып, ушундай көрүнөт экен. Сактап алгыла дейт. Силерге ошол акча берүүчүлөр ушуну сактап алсын дейт. Анан аны ачып туруп, ичиндеги QR кодду ачыш керек экен. Ошо телефонго орноткондон кийин идентификациядан өтүш керек. Кадимкидей М-банктан өткөндөй эле. Анан идентификациядан өткөндөн кийин ошондо колдонмо жүктөлөт экен. Ушул колдонмого мисалы үчүн биринчи акча жүктөш керек да. Акча жүктөш үчүн QR коддорду сурайт. Мисалы үчүн мой QR деп сурайт. Ошонго бассаңар анан QR код чыгат. Ушул QR кодго анан ошо М-банктан жүктөсө болот өзүңөрдүкүнө. Жүктөгөндөн кийин анан акча пайда болот. Ошол акчаны которуш үчүн мисалы үчүн төлөмдөргө киресиздер. Төлөмдөрдөн анан издейсиздер. Мисалы үчүн пожертвование деген сөздү орусчасы. Пожертвование деген кандидат ЖК деген пайда болуптур ушул жерде. Аны ушул жерден анан кандидаттын эсебин жазасыздар. Жана мен айткан эсеп мисалы үчүн ушул 29 Ömette 00 4 жана башка деп анын реквизитти азыр көрсөтөм. Аны ушу издейсиңер, кайсы мисалы үчүн добровольно пожертвовать физических лиц деп жазыш керек экен. Анан албетте ошол жерге анан сумманы жазасыңар, канча деп ойлойсуздар мисалы үчүн. Анан ошентип анан жиберип деп басасыңар, ошондо жеңил түшөт экен да ошол счетко. Ушундай деп мага түшүндүрүп беришти. Боршайкомдо ошо Боршайкомдун жумуш тобу айтты, эскертме бергенден ушундай эле киргизсеңер болот акчаны, башка жолго жол берилбейт деп. Же болбосо түзмө-түз эле Swift перевод кылып коесуздар жанакындай реквизиттерге. Анда эмки видеолордон көрүшкөнчө. О, от души.